Мурдаган бери мага места берген негизинде мен 300 миң расход кылдым. Азыр акчама күйүп кетем, астын места жок отур. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Эмне болуп атат? Главный жака келди. Муну ушул жердеби? Ушул жерде. Долбооруңузду көрсөтүңүзчү мага. Акчам даяр, проекти даяр, уста даяр келди, иштеп аткан жеринен неме кылды да. Бузулганда келип атат бул бала. Бунун договору жок башта. Мага уруксатты архитектура берген, УМС берген, ошолордун негизинде мен бул жерди баштадым. Жерди мен эч кимге акча берген жокмун. Азыр биз мына текшерүү кызматтары менен сүйлөшөбүз. Ооба. Биз карап туруңуз, ана келишимдериңизди, документтериңизди көрөлү, э? Азыр келип алып эле урду соктума алып кура бер, тигинде кылдым болбойт. Документ менен мыйзамдын чегинде ишти кылабыз. Түшүндүм. Мыйзам чегинде аракет кылабыз. Биздин барганыбыздын себеби ушул жерде месталарыбызда калсак. Жо, азыр парк ремонтко жабылдыбы? Азыр ремонтко жабылды. Болду уже, кетти биздин места. Азыр мэрия силерге кайра ошол эле жерге жаңы курасыңар деген да, туурабы? Ошо местабызга алсак, жок, биздикин мынандай түзүп коюп атат. Кайсы жактан бери өздүп атат? Жанарбек Тоған Испеков. Мындай болгондо биз өзү ордуларыбызда жакшына эле иштеп келатканбыз буга чейин. Анан кийин канча жылдан бери иштеп келатабыз. Эң алды 2003төн бери иштеп келатабыз. Баардыгыбызчы. Тиргилибиз ушул жерде. Баягындай базар эмес экен. Баягындай бир нерсе кылып соода сатык кыла кое турган алып чыгып кетип элечи. Анан кийин бул жак директор, биздики директор. Анан кийин Сиз эми мэриядан арендага алгансыздар. Көп жылдан бери иштетесизби сиз? 12 жыл. Биз буларга чейин деле иштеп келгенбиз да. Анан ар кандай мэрлер бизди кысып. Сиз арендага алдыңыз, кайра буларга субарендага бересиз. Бизге чейин арендатор болгончо биздин мурунку мэрия ошолар менен иштеште бизди ишибизди калтырган да. Анан кийин азыркы будан сизден мурунку мэр келип туруп баардыгыбызды кысып эле мына жерге тургула деп койду да. Могул жерди бердиби? Проект боюнча азыркы проект боюнча ушул жерден. Чеке. О, ылдый жактан берди чекеден түптөн. А сиздерге каерде эле өзү? Чачылганда Ар жерде, түшүндүм. Чачылганда. Аны эмне максатта ушул жерге болгула деди? Бир катар коем деди эле. Сиз айтып берсеңизчи. Бул жерди парк кезинде азыр бузулуп турбайбы? Ремонт жүрүп атат. Буга чейинкиси буяк парк эмес, базар болуп кеткен буяк. Мына могу кишилер баарыңар ар бир ушунча киши турса, ушунча объект отурсаңыздар, ушунча объектлер бар болчу. Азыр бул жерди бир иретке келтирүү максатында баардыгын бирден эле бир жаатка тизип, ошол жерде мороженесин же башка нерсесин сата тургандай кылып бир жаатка тизип берген. Бирок чын эле жанагы эскилиги жеткен, ремонту жок, келген коноктордун бардыгында иренжиткен эмелер бар эле. Эми соодагерлерди түшүнөбүз, бирок кичине каражат салып, заманбап кылып, жанагы өнүккөн шаарлардагыдай кылыш керек да мындайчы. Кандай оюнчук сатык эле бар да, соодаданчы. Калган соодадан жок, оюн жок да булар. Анан жаатуу бар. Булардын санын көбөйтпөдүңөрбү иши кылып? Мэрияга. Анан ошол велодорожканын местосын калтырдык мына Акбуран боюнан. Бул жактагы, Место калтырып атабыз эми. Жо, бул бар эле да, Жок. Мурда эле. Негизи Акбура каналынан 50 метр акыран зона. Ооба, болбойт. Эч макулдашылган эмес, бул өзүлөрү эле чийип келген проекттер. Бул сиздердин вариант. Жо, мэрияга бергенбизди утпайсыңарбы? Мэрияга биз чыгарып берген да. Шермаматовичтен мурунку баштаган иштерин негизинде сунуш иштери бүтүп, азыр биз бул жактар бизге эме берген, эскизин долбоор берип, ошонун негизинде биздин курулуш иштери башталды азырчы. Ошондо түшүнбөстөр чыкты, буякта месталар кыскарып кеткен. Анан кийин бул жактар барып биз неге бир жерге ушундай болуп калды дегенде, бирок архитектура ошол эмеде карманып, ошол эскиздин проект бекитилди да. Ошонун негизинде биз азыр курулуш ишин баштагандабыз. Түшүнбөстүк ушудан келип чыгып атат. Бир катар болуп калган, анан месталар кыскарып кеткендер. Бирок сиз деле айттыңыз, азыр бул базар болбош керек, парк болуш керек деп. Биз мына жетекчилик катары деле, главный инвестор катары биз паркты оңдоп, мындай базар кылбай, аз-аздан санында кыскартайлы деген ниеттер бар. Ооба. Ошого бирок бул арендаторлор макул болбой атат. Ошону чечип бериңиз деп сизге барды. Азыр мындайча айтканда тең инвестор болуп калдыбыз да. Проект боюнча бул мына Акбура каналы. Анын жээгинде 4,5 гектар айтылып аткан парк. Анын ичинде бул жерде ар кандай кылып разброс болуп. Биз каерде турабыз азыр? Түптөрүндө ар кайсы көрөбүз. Анан баарын тең мына бардык керектүү ошол жана. Бул мурдагысыбы, азыркысыбы? Мына ушундай болот. Эскизин проект болчу. Анан азыр мисалы элдер келип ушул жерде паркта ойноп жүрүп, суу саса, суу ичип, баласына же кызына мороженое алып берип, ушундай эле
жана тир дегендерди бир эле жерге алып келгенбиз баарынчы. Анан ар кайсы жерде сиздин соодаңыз же бирөөнү карабай бул общий паркты караш керек да. Элдердики да бул, силердики эмес де, туурабы? Ортоңку жолго бар жоон жылдырып бергиле, анда экинчи аллеяда ким бар бу жерден сода кылат дейсиңер азыр. Ким барат ошол жерге? О, шахматтын алдына. Бул жерде эл журт уксаңыздар, Жок. агалар, инилер, бул жерде силердин соодаңар эмес, биздин кызыкчылык эмес, бул жерде. Жок, жарандар шаардын мен мында. Иши кылып биз орток пикир табабыз азыр. Шаардыктарга дагы жага турган, силерди дагы өтө капа кылбай турган бир орток пикир табабыз. Биз азыр как раз мына генплан боюнча, башка боюнча бир өзүнчө жыйын өткөрөбүз. Азыр Азамат мырза болуп барып өзүбүзчө биз акылдашабыз азыр. Кандай кылабыз? Ушунун баардыгын бул эле эмес, аркы базар, аркы жол, келечектен өткөн жак бүт жерде ушундай талаш тарыш маселелер бар экен да. Анан ошо талаш тарыш маселеден качпай биз качып келбей койбой, келип тескерисинче элди угуп, анан ошол эле убакта шаардын кызыкчылыгын, шаардыктардын, шаарга келген меймандардын кызыкчылыгын, анын бардыгын эске алып турган чечим чыгарабыз. Мен элди да угам, жетекчилерди да угабыз дагы, анан орток пикир чыгарабыз.